эгерде Эмиль Жайчиев Москвадан жолуктук деп атпайбы, бул Кудайды каратып туруп калп айтып атат. Биз Астанадан жолукканбыз. Мен буга чейин айтпай келгем, кимге жолукканда ага зыяны тийип калабы деп айтпай келгем. Эми өзү айтыптыр. Ошону мен оңдоп түздөп коеюн айтканын. Менин Каса Италияда кафенада чогуу туруп, бирок кармалбай калганымдын бирден бир себеби, мен ошол учурда түрмөдөн чыкканыма бир гана ай болгон. Ошондон бир жума мурун барып, Эмиль Жайчиев алгач мени 15 октябрга Москвага чакырган. Бирок 15 октябрда Куршапта Кемпир-Абадтын жээгинде чогулуш болгон. Билесиңер барыңар. Ошол чогулушка бара тургандын себебинен 15 октябрда барбай калып, мага 23 октябрь эртең мененкиге Алматадан Астанага билет алып берген. Астанадан жолугалы деп. Эч кимге айтпа деген сөз болгон. Ошон үчүн мен эч кимге айтпай чыккам. Анан, урматтуу мекендештер, менин карбалбай калганымдын бирден бир себеби ошол. Билетти өздөрү алып берген. Эмиль Жайчиев өзү алып берген билетти. Ошого учам, Алматадагы рейске жетишем деп түнү менен 22 күнү түнү менен чыгып, мен кармалбай калгам. Кемпир-Абадчылардын кармалып үйүндө тинтүү жүрүп баштаганын мен Алматадагы аэропорттон Wi-Fi'ди күйгүзүп, адвокаттардын бири, мамлекетибизде өлкөбүздө аттын кашкасындай таанымал адвокаттарыбыздын бири мага чалыптыр. Мен ага байланышка чыксам, баарынын үйүндө тинтүү жүрүп атат. Келбе деди. Ал учурда эч кимиси 48 саатка камала элек болчу. Макул деп, мен Эмиль Жайчиев алып берген билет боюнча Алматадан Астанага учуп бардым. Тозуп алды. Жайчиев тозуп алды. Ресторанга бардык, тамак жедик. Ошол жерден айтты. Жалал-Абадта Кемпир-Абадка берилишине каршы аябай катуу нааразылык болуп атат. Кемпир-Абадчыларды камады, эми сен Кыргызстанга барбай эле кой, Москвага учалы деди. Макул деп Москвага учуп бардык. Москвага учуп барып, ошол күнү Эмиль Жайчиевдин офисине түнөдүм. Эртеси күнү Эмиль Жайчиев айткан, Илгиз Шаменов, Манасчы, Дөөлөт болуп баарыбыз жолуктук. Анан Жайчиевдин өзүнө өзү каршы көрсөтмө берген жерлерине токтолуп коеюн. Ал айтып атат. Тилекмат акча сураган деп. Эч кандай болгон эмес. Биз баарыбыз биргеликте 2022 жылдын 26 октябрында элдер Кемпир-Абадчылар камалганда элдин баары массалык нааразы болуп аткандан пайдаланып 26 октябрда митинг уюштурабыз деп бул чогуу чыгарган чечим болчу. Мен жалгыз чечкен эмесмин аны. Чогуу чыгарган чечим болчу. Ар ким ар кайсы датаны айтып атып, ошого токтолгонбуз. Анан баарыбыз сүйлөдүк аяктан. Манасчы Дөөлөт Сыдыков да сүйлөдү. Эмиль Жайчиев сүйлөдү, Шаменов сүйлөдү, эң акырында мен сүйлөдүм. Баарыбыз баатыр болуп сүйлөдүк. Элди чакырдык митингке. Ала Ата аянтына 26-сында келип бергиле деп айттык. Баарыбыз айттык да, туурабы? Аны баарыңар көргөнсүңөр Москвадан болгон кайрылууну баарыңар көргөнсүңөр. Баарыбыз элди митингке чакырганбыз. Анан Эмиль Жайчиев айтып атат, элди салып берип коюп, Кыргызстанга барбай коеюн деген ою бар экен деп. Анан мен аны Москвадан Кыргызстанга узатып ийдим, өзүм аэропортко жеткиздим деп атат. Ошондо ал элге кошуп мени салып берип, өзү калып калган болуп атабы Москвада ошондо? Бул сөзү тууралуу. Анан 10 000 доллар тууралуу айтып атат. Биринчи 10 000 доллар деп постуна жазып чыккан экен, бирок азыр Супер ТВда 2-3 миллион жөнүндө сөз кылып атат. Ал жакта кандай сөз болгон? Ошол митингди уюштуруп атканда, ошол митингке келгендерди тамак ашын, суу пусун ырасташ керек, бензинин, элди кармап туруш керек, таратпай деген маселе коюлган. Ошондо мен каражат берем деп Эмиль Жайчиев өзү айткан. Каражат берем, бензинге дагы, элге дагы, тамак ашына дагы берем деп өзү 10 000 доллар, анан 500 000 сом бергени чын. Танбайм, аны алгам. Бирок мекендештер. Билетти кайра өзү Москва, Алмата деп билет алып берген. Москва, Алматага билет алып берген. Ошол элди митингке биз үндөп коюп, Кыргызстан менен Казакстандын чек арасына келип, мен күтүп турдум. Эл чогулабы, чогулбайбы деп. Себеби ошол жакта биз баарыбыз митингке чакырык кылгандардын баары менен чогуу кеңешкенде, эл чогулбаса кирбе Кыргызстанга. Сени да камап коет деген сөз болгон. Кыргызстанга кирбе, кайра келе бер Москвага деген сөз болгон. Азыр айтып атат. Кыргызстанга барам деп алдап алып акчаны мен алданып калдым да. Эч кандай андай эмес. Алматага өзү билет алып берип салган. Кирбей деп ошондо Манасчы Дөөлөт дагы мырза
дагы башкалар бар. Илгиз Шаменов, Жайчиев өзү дагы айткан, эл чогулбаса кирбей эле кой деп. Кайра келе бер деген. Эл чогулган жок. Кайра мен Алматыдан Москвага учайын деп аэропортко баратсам, Эмил Жайчиев бул жака да келбе. Илгиз менен Орозайымды кармап атышат деди. Москвага келбе деди. Мен ошол жерден билет алып Турцияга учуп кеттим. Турциядан дагы башка өлкөлөрдү кыдырып барып аягы Грузияга бардым. Тура андан кийин дагы акча суратып, менин тааныштарым аркылуу акча суратып деген сөзү жалган. Жалган. Урматтуу мекендештер, мен жакында баарын колго түшөм. Мага азыр силердин башыңарды айлантып жалган сүйлөп эч кандай кереги жок. Эмил Жайчиевдин чындыгы эмнеге мени азыр ийгиликтүү кармай албай, мени Дубайга алып келип экстрадиция кылып кетүү операциясы ийгиликтүү ишке ашпай жатканына, азырынча ишке ашпай жатканын учурда чыгып атат. Эмнеге ушул учурда каралоолор күч алып атат мага? Айткылачы. Өзүңөр дагы суроолорго жооп издесеңер болот. Эми кандай суроолор бар, бергиле. Болгон мен айттым, мен болгондой. Анан айтып атат. Илгиз Шаменов менен Оразайымды Тилекмат каматкан деп. Азыр эле Супер ТВда берген интервьюсунда айтып атат. Мен милиция кызматкерлеринен уктум деп. Түшүнүп атасыңарбы сөзүнүн төркүнүн? Мен милиция кызматкерлеринен уктум деп атат. Бизди карматкан деп. Ошондо биз баарыбыз Москвадан чакырык кылдык. Мен кетип калдым, керек болсо мына Кудай карап турат. Мен сунуш кылгам, Москва берип коет, Грузияга кетип калалы деп. Орозайым менен Илгиз Шаменовго укпай коюшкан. Грузияга кетип калалы, булар берип коет деп айткан. Анан айтып атат, экөөнү карматып берген. Андан кийин канча жаран кармалды? Ага чейин Эмил Бекиев кармалды. Андан кийин Каныке Аранова кармалды, Турду Акматалиев кармалды, Майсалбек Бокоев кармалды Москвадан баары. Ошонун баарын эмне мен карматып бердимби? Мен карматып бердим ошонун баарын. Демек кармаганга мүмкүнчүлүгү бар экен да, мен жок эле. Чогуу иштешип дейт. Дагы айтып атат, Тилекмат Кемпирабадты сактап калам дегенде мен бергем $10.000. Ай кичине мындай. Эмил мырза саясатчы эмес, бизнесте көп жүрөт, Жайчиев. Ушул сөздөргө көңүл бурбай, өзүнүн мойнуна өзү сыйрытмак салып алганын өзү түшүнбөй калды. Өзүнүн калпына өзү какап калганын өзү түшүнбөй калды. Эмне стыковка деген бар да бар берчи мындай. Бар кирпичке окшотуп тизип келсең эле кээ бир жерлери чыгып калат да оркоюпчу. Таку Советбеков тилекке каршы ошондой экен, мыйзам ошондой экен. Канат Исаев силердин иш боюнча камалуу дейт. Биздин кайсы иш боюнча камалыш керек? Кайсы биздин иш боюнча камалыш керек ал? Яна Эмил Жангырчиевден сураш керек. Аяка кирип да кайсы саясатчыларга жолугуп, кайсы саясатчылардын ишенимине кирип, менин ишенимиме кирип, мени салып бергендей кылып, кайсы саясатчыларга жолугуп, мени байланыштырганга аракет кылып, может мүмкүн башка саясатчыларына башын айландырып, сөздөрүн жаздырып алып жүргөн болушу мүмкүн. Ушундай. Анан дагы бир нерсеге токтолуп кетейин. Өткөндө да айткам, бирок дагы эле Ташиевке келген кат боюнча оюңуз кандай дейт. Азыр айтып берем. Ташиевке келген анонимдүү кат боюнчабы? Жанагы Эмил Жангырчиев экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү тартып алган, мен тартып алган видео тууралуу. Аны биз коомчулукка жарыялаган жокпуз. Аны өзү жарыялады актануу максатында. Акча шантаж кылып атат деп. Бул жалган. Мен ошо видеону тартаардан бир күн мурун Имамидин Ташевдин каты дагы аудиосу да чыккан массалык маалымат каражаттарына. Ал айтып атат. УКМК улуттук коопсуздук кызматы мени барымтага алып жатып, Хаят мейманканасында, президентский люкста, андан кийин башка штаб-квартирада мени алып жатып, Тилекти Америкадан чыгарып, Кыргызстанга жакындатыш үчүн мени пайдаланышты деп жазып жатат. Ошол видеону көрүп, менин оюма кылт этип, баягы страховка деп коет го, страховка алдын ала. Мен да колго түшүп калсам келинчегим ошол, мен ойлогом бияктан да башкача болуп кетет депчи. Ошол эгер мен ишенгем негизи Жангырчиевке, бирок эгерде арты башкача болуп кетсе, ошол видео менен Эмилге жиберип мени таптырат келинчегим деген сөз болгон. Анан өткөндө полиция, Дубайдын полициясы мени почти бир жумага жакын камаган, бир суткага камаганда, келинчегим видеону Жангырчиевке жибергенге мажбур болгон. Себеби мен байланышта болбой калгам, ошондон коркуп калган. Биякта суроо азыр актуалдуу болуп аткан суроону берди. Ташиевке келген кат боюнча оюңуз кандай деп. Мекендештер, мындай да. Ташиев ошол ведомствоны жакшы башкардыбы, жаман башкардыбы тарых баасын берет. Туура, жакшы иштерин айткан адамдар арбын. Керек болсо оппозициялык көз караштагы адамдар дагы жакшы иштерин көп айтат.
бирок мен жакшы иштерин айткандар жетиштүү болгондугунан мен кемчиликтерин айтып келдим, ушуга чейин кемчиликтерин айтып келдим. Ал эми кат боюнча көп айтып атат, бул спектакль өздөрү жазады, кандай болду депчи. Эми аны да убакыт көрсөтөт. Ким жазган, бирок террористтерге, ошондой мамлекетке, бүтүндөй мамлекетке ультиматум коюп аткандарга эч кандай мындай бир поблажка болбош керек да. Ультиматум кое албаш керек эч ким. Коюлган ультиматумга ошондой эле жооп берилиш керек. Мейли башка террорист болобу, же ошондой бир өмүргө кол салабыз, коркунуч туудурабыз, бирөөлөрдүн өмүрүн кыябыз деп коркутуп, ошондой условияларды коюп аткандарга, ушундай ультиматум коюп аткандардын мындай тамырын кыркыш керек. Ушундай, урматтуу мекендештер, ал боюнча менин оюм ушундай. Эмилге кандайча паспортуңду алдырдың дейт. Эми бир номерде жашадык, эчке чыгат экенсиң, душка түшөт экенсиң, анан кечке эле маңдайына отура бербейм да. Дубайды көрөйүн, кичине көчө жакты көрөйүн дейм. Ал самолеттон чарчадым деп эле жатып алды. Мен тияка чыгам, көчө кыдырдым. Анан ал урдап кетет деп кайдан билдим? Мына ошол отелдин тегерегинде ары бери басып жүрдүм да. Анан барсеткам ошол номерде калган. Анан комнатага кирсем эле шашылыс чамадан чогултуп атыптыр. Кой, мен кеттим деп эле срочно кетиш керек болуп калды. Сага жолугат жолукчулар. Шашып эле кетип калды. Мен узатып чыкпай эле кой деди, керек болсочу. Ушундай. Ак илет бирок сынбайт, Магди Аманалиев. Анан чындык билбейм, ошолорго мен ишенбей деле калдым. Ак илет сынбайт, анан чындык барбы же жокпу деген деле ой келди ужечи. Мен уже жеңилип бара турганыма, колго түшкөнүм, уже мен колго түштүм да. Көзүм жеткенден кийин чындык барбы жокпу, акыйкат барбы жокпу, ошону ойлонуп калдым. Эми Элима Осмонова, мен каяктан билдим аны? Каяктан билдим адамдар ушундай подлый болорун? Эмил жок дегенде мына бир тамчы адамдык сапаты болсо, ата энемдин балдарынын көз жашын ойлосо, акырын мындай тартып туруп өзүнчөчү кулагыма шыбырап койсо болот эле да. Тилек, тике, мен кылтак илинип калгам. Сен паспортуңду урдап келиш, сени бияка тартыш, баары операция болчу. Ушундай деп бир эме кылса болот эле да. Акырын бир четин чыгарса болот эле да. Мени таптакыр эле кол бутумду байлап салып берип койбойчу. Ушундай сөздөрдү азыр көп менин өзүмдүн ушул тарапташтарым урушуп атат. Ошого эмне ишендиң, кантип ишендиң депчи. Ушундай сөздөрдү айтат экенде, мошенниктердин өзүнүн таланты болот экен деп, аны көрүп билип калбадыңар? Башка мошенникти деле көрүп билип калдыңар да, талант деген болот экен. Эми бул айтыш оңой экен. Келбе, башпайнек сура депчи, бардык эле жерде паспорт экен. Ушундай ишендирген сөздөрдү айтты магачы, бирокчу. Садыр Жапаровдун баласы Лондондо окуйт. Максим Бакиев аны барымтага алып коюптур, ошонун контролунда экен, ошон үчүн анын айтканынан чыга албайт. Анан эмне үчүн Максим Бакиевдин диктовкасы менен Кыргызстан таланып, тонолоо бериш керек? Сабыр Жапаровдун баласы Азат Дубайдан товар ташыйт, Турциядан товар ташыйт, бирок товарды алтынга бартер кылат экен. Алтынды итбекер эсептейт экен деп айтып атат. Бизнесмендердин баарын күч түзүмдөрү кыйнап бүттү. Экинчи, үчүнчү айлампа менен акчасын алып атат. Тажады, саясатчылар баарыбыз бириктик, бизнесмендер бириктик деп атат. Эгерде жакын арада саясатчылар камалып атса, демек алардын артында дагы Эмил Жамгырчиев турат да. Ошон үчүн урматтуу кыргыз бийлиги, силер жеңдиңер. Эми жеңгенде эмне, мен бир эле жарандым да. Бир эле артында же партиям жок, же миллионер эмесмин. Ошол жаранды да ушунча эмеңерди колдонуп, баарын каралатып, жамандатып, анан мен азыр ойлоп атам, башка дагы кемпир абадчылар болобу, башка саясатчылар болобу дагы уланат. Мындан ары да уланат болуш керек. Менден акча алган, анткен, минткен дегендер дагы уланат да.
Жок, жок, эфирде жанаттан бери айтып атсам кайра кете аласыңбы анан Америкага эмне деген суроо, ошондо эмне болду? Ошондо колго түштүм деп атпаймынбы? Суроону бере бересиңер кайра. Эфирде көргүлө башынан. Колго түштүм. Паспортум жок, Дубай өзүңдүн эле мамлекетиңе салат экен. Башка мамлекеттин жараны болбосо мени кантип алып чыгып кетет, паспорту жок. Рахмат. Ринат мырза, рахмат. Бирок мен ишенем. Мен жеңилсем да силер ишенгиле, жеңилбегиле, сөзсүз түрдө силер эңсеп аткан, эгерде чын эле ошондой күндү эңсеп аткан болсоңор, ошондой күн келет. Ал мен жалгыз башым менен камалып кеткенден буга чейин эмне деген эрлер өткөн, шерлер өткөн, дүйнөнүн жарымын, жер планетасынын жарымын багындыргандар өткөн бул жашоодон. Дүйнөгө эч ким түркүк болуп калган эмес. Дүйнөгө эч ким түркүк болуп калган эмес. Ошол себептен ал менен болгону буга чейин деле ар дайым мындан кийин деле ошол ата энемди аяп, бала чакамдын көз жашын аяп үй бүлөңдүн. Болбосо качан эле келип бермекмин да. Эми минтип колго түшүп калдым. Ушундай урматтуу мекендештер. Эми бир идеям бар. Колго түшпөштүн акыркы бир жол калды. Бир эле идеям бар. Ошону колдонуп көрөм, бирок көзүм жетпей атат ага делечи. Ага деле көзүм жетпей атат. Ошол себептен эфирди бүтүрө берели. Суроо жок болсо, баарыңардын ушуга чейин урматтуу мекендештер, өзүмдүн жана үй бүлөмдүн атынан баарыңарга ыраазычылык билдирем. Ушуга чейин колдогонуңарга, мени канчалаган ошол колго түшпөй калгандан баштап жалган, жала, каралоо, ошолордун баарына моюн сунбай келгениме силердин колдооңор себеп. Канчалаган каралоолор болду да. Ошондо да бир нерсени айтып кетейинчи. Менин жакын туугандарым, карындаштарым иш козголгон. Болор болбос тыйынды элинчегиме жөнөтүп койгон үчүн эч бир саясий ишке байланышы жок карындаштарым иш козголгон. Силер тилекти революция кылганга каржылап атасыңар деп. Ошондо $2,5 миң менен мен революция кылмак экенмин да. Ал эми Эмил Жайчиев $10,000 тилек митинг кылам дегенде, революция кылам дегенде $10,000 бердим деп өзү айтып атат. Өзү айтып атат. Кандай болот бул жагы? Ушундай мыйзам ушундай иштейби? Эч күнөөсү жок. Чырактай менин туугандарымды, кыздарды, чыканактай, чырактай кыздарды сыздатып, соттон сотко сүйрөп. Ошондой болуп атат. Эми мен барам, туугандарымды кыйнабагыла, жайына койгула. Баарыңарга ийгилик. Туугандар, мен кантип силерди ишендиришти билбейм. Жалгандан чындыкты, актан караны өзүңөр ажырата аласыңар. Мен айткан сөзүмдүн баардыгы чындык. Азыркы айткан сөзүмдүн. Ушундай урматтуу мекендештер. Ийгилик эми баарыңарга. Негизи бүгүнкү эфирди таптакыр чыкпай эле коеюн дегем. Ошол Эмил Жайчиев менен ошонун посту, билдирүүлөр, интервьюсу жана Эмил Жаңгырчиевдин экөөбүздөн болгон окуя тууралуу менин өзүмдүн тарапташтарыма тил уга берип, кечке эмнеге ишендиң деп. Эмнеге ишенгенимди айтып бердим, кантип мени ишендиргенин айтып бердим. Ушундай, баарыңарга ийгилик.